Кудайдын чакырыгы 18 февраль. Коркуу жана урмат көрсөтүү менен ага чаккандай кызмат кылалы. Анткени биздин Кудайыбыз жалмап салуучу от. Бул сөздөр ишенүүчүлөргө айтылган. Элчи бул сөздөр аркылуу тозок менен коркутуп жаткан жок. Кудай алдында коркунуч менен жашаганга чакырып жатат. Бул от Кудайдын ыйыктыгынын оту. Кудай өзгөргөн жок. Эсиңердеби, Синай тоосунун башын Кудайдын оту каптап турганы? Ибадатканадагы отчу, ал дагы ыйыктыктын белгиси. 50-күнү ар бир элчинин башында күйүп турган отту дагы эстеп көрүлүчү. Бүгүн да Кудайдын ыйыктыгы ошондой эле. Кудай дайыма ыйык, ал өзгөрбөйт. Кудайдын оту эмнени жалмап кетет деп ойлойсуңар? Адамды эмес, күнөөнү. Анткени Кудай адамдарды сүйөт. Жанды эмес, ыпластыкты. Анткени жандардын куткарылуусу үчүн ал өз жанын берген. Жүрөктү эмес, жүрөктөгү текебердикти, коркунучту жана жалгандыкты жалмап кетет. Оттон өткөн алтын тазаланат. Кудайдын оту болсо, ага жакпаган нерселерден тазалайт. Баарыбыз билген эле от эмне кылат? Алтынды эритип, аралашмалардан тазалайт. Ал эми топуракты күйгүзсө, от аны капкатуу кылат. Кудайдын ыйыктыгы дагы ошондой. Моюн сунганды тазалайт. Текеберди ашкерелейт. Биз көбүнчө Кудай сүйүү деген аятты угабыз. Бул абдан туура. Бирок Кудайдын сүйүүсү ыйык сүйүү. Сүйүүгө толгон Кудай эч качан күнөөгө жол бербейт. Ал оңдойт, тазалайт жана тарбиялайт. Сүйүүгө толгон ыйык Кудай бул тазалаган от. Кудайдын ыйыктыгынын алдында коркунуч менен, урматтоо менен, ыраазычылык менен туралы. Анткени биздин Кудай жалмап салчу от. От менен ойнобойлу. Анын тазалоо ишине жол берели.